Так. Tüzefir. Tüzefir bir kişi girdi. Так. Tilek Jaylabаев. Assalamu alaikum Tilek. İki kişi girdi. Hacıbek Kıbışев. Assalamu alaikum. 3 kişi girdi. Bölüşüp koysanızlar, oşonda görök болот эле эфирде. Гуляй Tilek. Саламатсыздарбы? Гуляй Tilek. Мирка. Кандайсыз Мирка? Так, дагы кичине кое туралы. Азамат Бекчүрөев. Кандайсың, Азамат Бекчүрөев? Саламатсызбы, Канат? Гуляй Tilek, саламатсызбы? Данияр, привет, как дела? Там ты что-то про петицию какую-то говорил. Завтра давай встретимся, поговорим по этой твоей петиции. Да, Шардалем, эче качалган жокмун. Мавлюдо Коку, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Азамат Бекчүрөев. Дүйшөн Ашырбеков, саламатсыздарбы? 8 киши эфирде. Так, Улан Усубалиев, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Жоктан бөлүшүп койсоңуздар, ошондой эфирге көбүрөөк киши кирет да. Жана просто абдан жана каным кызып кетти эле. Анан кийин ошондо жакшы мындай пост жүргүзүп, кабыл тилектеримди айтып, Садыр Нуркожоевичке обращение кылып, Камжек Кыдыршаевичке обращение кылып, алар жөнүндө жаман айтпай, жакшы айтсам дагы YouTube'да бияктан фейк фабрикалар Жамиля Сидалиева, саламатсызбы? Бияктан YouTube'дан, Facebook'tan YouTube'га көчүп кетишиптир. Эми ошол жерде ушундай мен сөзүмдү бурмалап, кээрлери даже окуган жок. Бүт аккаунттарды, где-то бир 50 аккаунт текшердим, 50 аккаунтта подписчиктери жок экен. Подписчиктери жок. Жөн лептеп эле буларга задание берип атат, монтип жазып койсо эле задание берет. Асия, кандайсың? Задание берип атат. Алмаз Айбашев, салам алейкум. Кандай Алмазик? Ошондой задание берип атса эле, момундай жамандагыла, момундай каралоо жасагыла деп туруп, ошол жерде 1000ге жакындап калыптыр комментарийлер. Ошол жерде тим эле, тигиле, бул эле, эмненин баарын жазып атат. Ошол жерде бүт фейк фабрика, троллдор ошол жака көчүп кеткенсиңерби? Садыр Нуркожоевичке обращение кылып, жакшы сөздөр менен тегереңиз тазалаңыз десе, эми эле жан талаш тегереги өлүп калды го, өлүп калды. Өлүп калдыңар го тим эле тегереги. Ушунчалык өлүп эле калсаңар болмок, ошо өлүп эле калгыла. 1000дей комментарий болуп кетиптир го. Ушундай бетиңер бет демейли, бет бак болуп калыптыр. Ушунчалык креслолоруңарды жоготуп алабыз деп коркотот окшойсуңар. Фейк фабриканын хозяиндери. Эми окутуп койгулачы, жок дегенде ошо мазмунун түшүндүрүп жасап койгулачы деп коелу да. Ассаламу алейкум Канат ага, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Ошон үчүн мына дагы айтып кетейин, бүт фейк фабрикалар, троллдор бүт бары ошол жака көчүп кетишиптир. Эме көчүп кетишиптир. Ооба, кадрлык кризис бизде, ошон үчүн фейктер чыккан жайнап. Мен ал фейктерди в принципе жаман көрүп аткан жерим жок. Аларга акча төлөнүп атат. Эми алар деле тиричилик кылсын, алар деле ошентип акча тапсын, мейли дейсиң, мейли. Алар деле фейктер, мен силерге тарынбайм. Ошону эмне кылып атсаңар, ошону алып калат. Урмат, привет, салам алейкум. Эльмира, саламатсызбы? Шавкат Закиров, салам алейкум. Мен аларга тарынбайм, даже абсолютно тарынбайм. Алар деле акча жасап алып атат. Эми төлөп атса, төлөй берсин да. Алар деле кичине
Эка, привет. Алар деле кичине акча таап алышсын да. Ошо YouTube каналга жанагы обращениямды барып карап көрсөңөр, менин YouTube каналымдагы эмелерге. Тим эле өлүп калышты го. Акылбек тим эле гений, Акылбек кыйын деп тим эле Акылбек деметип атат. Сен сөз келтирбе Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке. Мен аларга сөз келтирген жокмун, жакшыраак неме айттığına карасаңар. Ошону деген бурмалап, ушу өзүнүн мындай өзүнүн астында мындай көп проблема болуп калды. Эми өзүн акташ үчүн ушундай жамандатып, тигинтип мынтип. Ой, силер уже элдин баары билип калган, ал фейк фабрика экен, троллдор экен. Ошон үчүн айтып атам, Садыр Нуркожоевич, карап коюңуз. Ал деген толк жок, элдин баары билет, фейк, тролл дегендерди билет. Эми акча төлөп атса ала берсин, эмне дейли. Мемет берсин да, төлөп берсин да. Ошондой нерселерди эметип атса, төлөп берсин. Барыксы эметип акчасы көп болсо бере берсин. Эмне өзүнүн чөнтөгүнөн кетип атты эле. Бюджеттен кетип аткан акча да. Пенсия, пособиялардан кетип аткан акчалар. Фейк фабриканы карап көрсөңөр, тим эле жайнап кетиптир. Привет, Таскарик, как дела? Жайын айттым эле, 1000ден ашык комментарийлер жазып, жана Жокин дагы эмесин көрүп күлкүм келди. Деп туруп Жоки дагы бир сүйлөп койгондон ошо менде күлкүм келип атат да. Алмаз Кемакандыке, биздин Ажо жана башка атка минер чиновниктер фейктери муктажбы? Ошону айтып атпаймынбы? Эмнеге Ажого, эмнеге Камчыбек Кыдыршайычке, эмнеге себептен Акылбекке ушунчалык муктаждыгы бар? Бул фейк фабрикалардын пайдаланышы, значит, реальный адамдарда уже мындайча айтканда баягы доверие жок. Ошон үчүн булар деген ошо фейк фабрикаларды колдонуп атат да. Например, мен бир фейк колдонуп көргөн эмесмин, могу жерде барыңар мындай реальный адамдарсыңар да. Ошон үчүн мен деген андайларга эметпейм. Анан кийин ошолор деген тим эле муктаждык, бул деген наоборот слабость да. Бул слабость. Буларды мактап, тинтип мынтип, в реальности андай эмес да. А могу фейктер тим эле өлүп калышты го. Роза Кима, добрый вечер. Добрый вечер. Алима, привет. Кандайсыңар? 10% деп айтылат дейт Руслан. Булардын күнү Жокиге түшсө анда бүткөн экен да иш. Эми Жоки деле жаман бала эмес. Өзүнүн оюн айтып жүргөн жигит болсо. Анан ошон үчүн ошолорду дагы ошо аз мына 25 кишисиңер, эми 25 киши пайдаланып, ошо эфир менен пайдаланып, дагы бир кайрылып кеттилер. Дагы бир пайдаланып эфир менен айтып кетейин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршайыч, силер фейк фабрикаларга муктаждыгыңар жок. Тегерек четиңизден тазалансаңыз эле, бул муктаждык керек жок болуп калат. Наоборот, фейк фабрикалар, ошо троллдор, наоборот, силерге минус алып келип атат. Силердин астыңарда жеткен деңгээли, ушу деңгээли, мээсин иштеген деңгээли ошонго эле, бирөөнү жамандатып эле эметкенге эле, деңгээли ошонго эле жетип атат. Наоборот, силерди ошол фейктер бирөөлөрдү жамандаганы менен, ошону менен силерди наоборот аброюңарды түшүрүп атат элдин астында. Ошону ойлонсоңор болмок. Ошолорду наоборот, кызчы жериңерди кыскыла, каяктагы акчаны берип атасыңар, болдугула. Реалдуу түрдөгү иштерди кылалы. Мына реалдуу иштерди кылып атат. Камчыбек Кыдыршайыч эмне деген иштерди кылып атат? Канча коррупционерлерди согуп атат? Садыр Нуркожоевич деле жүрөт да жерде иштеп эмесин. Ал жамандаган жери жок да. Иштегенди иштеди деп айтып атабыз. Туура эмес кылганды туура эмес деп айтып атабыз. Анан ош жерден ушундай сүйлөгөндөр ошо күлкүң келет да. Улан Сыткараев, ассаламу алейкум Канада, кутман кечиңиз менен, кутман кеч. Улан, мен чыкпайт болчумун, жана